Алайдагы музыкалык драма театрында күтүү деп аталган сахналаштырылган көрүнүш окуучуларга жана ата-энелерге көрсөтүлдү. Анда жатак мектептеги иммигранттардын балдарынын абалы, ата-энеге болгон кусалык, тарбиянын жетишсиздигинен балдардын арасында катталуучу терс көрүнүштөр чагылдырылат. Иш-чара Алай районундагы билим берүү жана ички иштер бөлүмдөрү тарабынан уюштурулган. Максаты ата-энелердин балдардын өздөрүнөн алыс калтырып кетпөөгө же миграцияда жүрсө такай көңүл буруп көзөмөлгө алууга чакыруу. Себеби аймактардагы мектептерде ата-энеси миграцияда жүргөн өспүрүмдөрдүн арасында көп тартип бузуулар катталат. Миграция маселеси бизде аябай өсүүдө. Бизде район аймагында 2300ге жакын миграциянын балдары жашайт. Бул иш-чарадан сырткары биз буга чейин дагы иш-чара жүргүзүп келебиз. Ар бир миграция балдарына биз аярыл тобуна балдар бар. Жеке-менжеке үйлөрүнө барып, иш-чара жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзүп келебиз. Ар дайым мектептерде үйлөрүнө барып. Дал ушундай сахналаштырган көрүнүштөр же тасмалардын балдарга тарбиялык таасири чоң. Мисалы Алай районунда мындай алдын алуу иш-чараларын өткөрүү оң натыйжасын берген. Бүгүнкү күндө азыр бизде зордук, зомбулук көрүп же болбосо бир миграцияда жүргөн ата-энелердин балдары бир зордук, зомбулук же болбосо бир райондо бир жаман нерселерге душар болуп калган фактылар катталган эмес. Андай нерсе болбосун деген тилектебиз. Негизинен бул багытта бүгүнкү күндө баардык балдардын жана үй бүлөнүн коопсуздугун, алардын тынчтыгын коргоо максатында бир канча иштер аткарылып атат. Бүгүнкү иш-чара менимче максатына жетти. Ата-энелер келди. Ата-энелердин келгени жакшы болду. Бүгүнкү күндө ата-энелер деле тарбия таалим иштерин мугалимге жүктөп коюшту дагы өздөрү көмөк берүүдөн акырын четке чыгып алып атышат да. Баардыгы эмес эми. Көпчүлүк ата-энелер ушундай. Милдетти мугалимге коет, мугалим кайсыл жагына жетишет. Ал өзүнүн предметтик сабагын берип үлгүрөбү. Аны тарбиялоодон бүгүнкү мугалим өтө коркок. Коркуп калган. Анткени ата-эне коркутуп койгон. Раз ата-эне коркуп да, менин балама жооп бересиң деп. Анда ата-эне өзү дагы баланын тарбия таалиминин өсүшүнө жакындан жардам бериш керек. Адистер өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулуктун алдын алууга өндөгөн көрсөтүүлөр ар бир мектепте тынымсыз коюлуп турушу керек дешет. Ага бир гана окуучулар эмес, ата-энелердин катышуусу да маанилүү. Бул иш-чара эми башка аймактарда да улантылат. Айжаңыл Турду Маматова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.